10 бөлүм. Адилетсиз мыйзам чыгаргандарга, ырайымсыз чечимдерди жазгандарга кайгы. Анткени алар бейбечараларды акыйкаттыктан четтетишет. Менин элимдин ичиндеги жакырларды укугунан ажыратышат. Жесирлерди өздөрүнө олжо кылышат. Жетимдерди талаптанышат. Алыстан бүлгүн келип, жазалана турган күн келгенде, силер эмне кыласыңар? Кимге жардам сурап кайрыласыңар? Байлыгыңарды кайда калтырасыңар? Менсиз силер туткундардын арасында бүкүрөйүп каласыңар. Өлтүрүлгөндөрдүн арасына кулайсыңар. Ошондо да анын каары кайтпайт. Анын колу сунулган бойдон тура берет. О Ашур, менин каарымдын таягы, анын колундагы таяк менин каарым. Мен аны кудайсыз элге каршы жана мени каарданткан элге каршы жиберем. Мен ага ошол элди талап тоноону, олжолоону жана көчөдөгү баткактай тебелеп тепсөөнү буйрук кылам. Бирок ал мындай деп ойлобойт. Анын жүрөгү башканы ойлойт. Анын жүрөгүндө бир топ элдерди кыйратуу, жок кылуу. Анткени ал мындай дейт. Падышалардын баары менин төрөлөрүм эмес бекен? Кално Каркемиште эмес бекен? Хамат Арпатта эмес бекен? Самария Дамаскта эмес бекен? Менин колум буркандары Иерусалим менен Самарияныкына караганда көп болгон бутпарас падышачылыктарды ээлеп алды. Анан мен Самарияга жана анын буркандарына кылганымды Иерусалимге жана анын жасалма кудайларына кылбай коймок белем. Теңир өзүнүн бардык иштерин Сион тоосунда жана Иерусалимде бүтүргөндөн кийин Ашур падышасынын текебер жүрөгү жеткен ийгиликти жана жогору караган көздөрүнүн менсингендигин көрөм дейт. Ал, мен муну өз колумдун күчү менен, өз даанышмандыгым менен кылдым. Анткени мен акылдуумун. Элдердин чек арасын жылдырып жатам. Алардын казына байлыктарын талап тунуп жатам. Дөөдөй болуп тактарынан кулатып жатам. Менин колум элдердин байлыктарын уяны тартып алгандай тартып алды. Уяларда калган жумурткаларды алгандай, мен бүт жерди тартып алдым. Эч ким канатын кыймылдаткан жок. Эч ким ооз ачкан жок. Эч ким кыңк эткен жок деп жатат. Балта өзү менен чаап жатканга кыйынсынмак беле. Ара өзү менен аралап жатканга менсинмек беле. Союл өзүн көтөрүп жатканга каршы чыккан сыйт. Таяк жыгач эмеске каршы көтөрүлгөн сүйт. Ошон үчүн эгедер Себойот теңир анын семиздерин арыктатат. Анын атактууларынын арасында оттун жалынындай жалын чыгарат. Ысрайылдын жарыгы от болуп, анын ыйыгы жалын болуп, коко тикендери менен тикенектерин бир күндө жалмап, атактуу токою менен багын түп тамыры менен жок кылат. Ошондо ал алсырап өлүп бара жаткан адамдай болот. Анын токоюнда дарактар ушунчалык аз калгандыктан аларды жаш балада эсептеп чыгалат. Ошол күнү мындай болот. Ысрайылдын калдыгы, Жакыптын тукумунун аман калгандары өздөрүн өлтүрүп жаткандарга таянбай калышат. Тескерисинче, алар Ысрайылдын ыйык теңирине чын жүрөктөн таянышат. Калдык кайрылат. Жакыптын калдыгы кудуреттүү Кудайга кайрылат. Анткени сенин элиң Ысрайыл деңиздин түгөнгүс кумундай болсо да, калдыгы гана кайрылат. Жок кылуу чечими чыкты. Ал акыйкаттыкка толгон. Анткени жок кылуу чечимин Себойот Кудай теңир бүт өлкөдө ишке ашырат. Ошондуктан эгедер Себойот теңир мындай дейт. Сиондо жашаган менин элим, Ашурдан коркпо. Ал сени таяк менен чабат. Мисирдей болуп сага союлун көтөрөт. Дагы бир аздан кийин, бир аз эле убакыттан кийин менин сага каршы каарым кайтат. Менин жаалым аларды кырууга бурулат. Сур Орейип аскасынын жанында Мидиандыктарды кыйраткандагыдай Себойот теңир ага камчы көтөрөт, же өзүнүн таягын деңизге көтөрүп, мисирликтерди чөктүргөндөй чөктүрөт. Ошол күнү мындай болот. Ийниңен анын жүгү алынат, мойнуңан анын моюнтуругу алынат. Семиздиктен моюнтурук талкаланат. Ал аятка бара жатат. Мигрон аркылуу өтүп бара жатат. Азык түлүгүн мукмаска жыйнап жатат. Тар жерлерден өтүштү, Гебада түнөштү. Рама солкулдады. Шабулдун гебасы туш-тушка качты. Галем кызы, улуп оңшубыйла. Сени Лайыш уксун, бактысыз Анатот. Мадмейна туш-тушка качып кетти. Гейбимде жашагандар качканга шашылып жатышат. Ал дагы бир күн нопто турат. Ал өзүнүн колу менен Сион тоосун, Иерусалим дөңсөөсүн коркутуп жатат. Мына,
эгедер себайот теңир коркунучтуу күч менен бактарактардын бутактарын жулат. Бою менен мактангандар кыйылат. Бийик өскөндөрү жерге кулатылат. Токойлордун калың жерлерин темир менен кыят. Лебанон кудуреттүүнүн колунан кулайт.